Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Срочный кайрылуу. Тиги Садыр Нуркожоев жазган элдик конституцияны эл душмандары колдобой атыптыр. Көпөстөр, коррупционерлер, кыргыз элин чыккынчылары колдобой атыптыр. Садыр байке жазган конституцияны жакпай калыптыр ал. Кечетен бери теке давление болуп оору атат дейт. Жаман болуп атыптыр, чөп жебей, эчтеке оттобой, жем да жебей, суу ичпей жаман болуп атыптыр. Анан айтып коюн, ай, мал эмес суп наборго кетип каласыңар, баарыңар. Осторожно, эти конституцияны деген жөнөкөй киши жазган жок аны. Ал элдин мүдөөсү болду ошондой. Элди курултайга бергиле бийликти. Мына 30 жыл бизге алдандык силергечи. Бүттөм ишенбейсиз, турабы жаштар? Колдойбузбу, Садыр Жаппар? Жаңы конституцияны колдойбузбу? Колдойбуз. Аксакалыңыз. Бұл жерде кыргызстандыктарга биз кайрыла турган жер. 30 жылдан бери Өмүрбектердин жана Атакан Мадымаровдун булардын кылган законун шуңга чейин келип Кыргызстанды тарап кете турган акыбалга келдиңер. Эми уялсаңар болбойбу, уялып эле кылсаңар колуңардан келбеди го. 30 жыл силерге эркиндикти бердик. Каалагандай жашагыла дедик. Абетте Америкадан иштиңер дагага да чыдадык. Эми унчукпай эле элдин кыжырына тийбей эле Өмүрбек законуңду алда эртең менен мандатты тапшыр жоголгула силер эми. Тынччылык менен жоголгула болду. Биз катуу айтпайлы. Жана конституцияны колдоп бериңизди жана. Жанагы элдик конституцияны немени колдойсуң, эркиңдей колдобошко. Анан көрө унчукпай эле тең абырың бар не тең жапты колдода жана 80 малды эрчит текерчитет астына. Жанаң эрчитте колгой, жана департка чыгып кылганың эл үчүн уят. Сен мына кичинекей улакты сүскүледиң аябай терде. Сүскүлебет? Өзү улактын кичинекей жаман болот, чоң текен каптал курса жарабай каласың бекер. Этиятта да жана биздин элди курултайдын чукпай колду. Анан кен абырыңердин барында тыш-тыш жашагыла. Эми силердин убаңар бүттү. Баягы өзүңөрдүн барына 5% убаңды ичип жегениңерди коргоп, короонун ичине чыккансыңар. Эми сыртка чыгып калдыңар, эми катуу кетип кала турган болду балдар. Эми ак үй жок. Жанагы эле депутаттардын үйлөрүн ата-атагыл облуска бөлүп алабыз болду. Анан көрө сыйыңар менен жана 1 айлык карызды төлөгүлө сырткы карызды элдин кыжырына тийип калдыңар. Өмүрбек Атакан Мадымаров тынчыраак жашагыла. Жанагы президентке койгон туугандарга айтат элек, өзүңөр күскө көрүндүңөрбү? Бүтүн кыргыз элди уят кылдыңар. Бардыңар деди ушерде чыгып президент эмес үйдө катындары жоктор да чыгып атыр, үйдөгүлөрдү эптеп башкара албагандар чыктыңар. Бүтүн кыргыз эл дүйнөгө таанылды. Анан бу жерде келжирип атсыңар депутаттар, түрмөгө отурган Садырды келип коюп алып, Ленин 12 жыл отурган түрмөгө эсирди кураган. Бу биртке кыргызды Садыр курап кетет деп биз сүйлөп атат. Жол болсо жана 120 депутаттар департка чыккыла, ачык телевизордо түз эфирге сүйлөйлү. Ошол жерден жооп бергиле. Ал ошол жерден жооп бере турган болсоңор, биз жана курултайды өтүшпөй эле коебуз. Чыккыла ошол департка. Бети чыдабайт дагы, бети күйүп түгөнгөндө булардын, бети жоктордун. Жана өзгөчө жанагы астыга баштап жүргөн кишинин такыр бети жок турбайбы? Сен жазган конституция менен жашабадыкпы? 10 жыл жалаң ууру кескилер менен. Болду да эми силердин эмеңер бүттү. Отурууга үйүңөргө газет окуп, телефон чукуп эле.